Men Kyrgyzstan'ga 2020 keldim. Men studentmen model jana İngiliz dili mugalimi bolup işte. Men Kyrgyzstan'dan kızları abone var. Сонун бул жерде кызыктуу учурлар жөнүндө сурасам дароо эле кыздарга өтүп кеттиңиз го макул. Jolukша кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Амансыздарбы улуттук жана музыка телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде кулинардык көрсөтүүсү Айдананын ашканасында жана анын алып баруучусу мен Айдана Дека. Дал ушул эфир аркылуу сиздер менен көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Анткени бүгүнкү эфир пайдалуу болоору анык. Анткени биз бүгүн жаңы элдин ашканасы менен таанышабыз. Анда эмесе дароо эле бүгүнкү ашкананын кожойкелери менен тааныштырайын. Пакистандан келген Мустафа Имран жана Индиядан келген Ясмин Анжуман. Тоз болуңуздар. Тарам, саламатсыздар. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Маанайыңыздар жакшыбы? Мен абдан жакшымын. Менин атым Мустафа, мен 20 жаштамын. Ал эми сиздин атыңыз? Менин атым Анжуман Ясмин, мен Индиядан келдим. Канча жаштасыз? 23. 23 жашта. Сонун. Анда эмесе кандай тамак жасайсыз? Ошону тааныштыра кетиңиз. Андан кийин мен суроолорумду берип баштайын. Мен бүгүн biryani жасайм. Мага помидор, пияз, тук эти, айран, масала, бир чеснок, бир имбир керек. Сонун. Ал эми сизге? Ток карри жасайм. Помидор, пияз, кориандр, айран, масала. Сонун. И албетте ток эти керек деле. Чын айтсам, бул жаңы ашкана менен мен дагы абдан таанышкым келип жатат. Ошон үчүн мен дагы кол капты кийип, сиздер менен кошо тамак жасашайын. А сиз болсо ордуңузга туруп келиңиз. Келиңиздер, баштай бериңиздер. Кайсы азыктан баштайсыздар? Мен азыр пиязды турайм. Ал эми сиз? Сиз да пияздан баштайсызбы? Келиңиз анда эмесе. Сонун, чын айтсам, мен бул ашканада туруп, бул жердеги специялардын жыпар-жытына абдан таң калып жатам. Чын айтсам, тамактарынан баарыңыздар эле белгилүү болуш керек. Индия тамактары, Пакистан тамактары абдан бир өзгөчө жытка бай деп айтсам болот, өзгөчө мындай специяларга. Анда эмесе өзүңүздөр жөнүндө пияз турагычак акырындан тааныштыра бериңиз. Мустафа, сиз канча жылдан бери Кыргызстандасыз? Не болуп эмгектенесиз? Мен Кыргызстанга 2020 келдим. 4 жыл мурун келиптирсиз, Не болуп эмгектенесиз бул жерде? Кандай эмгек? Мен студентмен модель жана İngiliz dili mugalimi болуп иштейм. Ал эми сизчи, Ясмин, канчанчы жылы Кыргызстанга келдиңиз? Не болуп эмгектенесиз? Ал Кыргызстанга 2020 жылы келди. Ясмин дагы, Ясмин. И ал студент. Студент. Мед академия. Мед академияда окуйсуз, Экөөңүздөр кандай байке сиңдисиздерби же кандай жөн эле достордонсуздарбы? Да. Я думаю, эмес. Мынакей азыр болсо сиз маринадка өтүшүңүз керек, Баштай бериңиз. Мустафа, сиз модель болуп иштейт экенсиз ошондо, Студентмен. Студент, модель. И İngiliz dili mugalimi. Фото модельби же подиумда басасызбы? Фото модель. Фото модель, Сонун, жагабы өзүңүзгө? Мага абдан жагат. Жакшы. Айтып бериңизчи, кыргыз тилин качан жана кантип жаттадыңыз? Мен кыргыз досторум бар. Кыргыз досторуңуздар менен сүйлөшүп атып, ошону кыргыз тилин үйрөнүп алдыңыз, Сонун, бул жерде биз Мустафа менен сүйлөшкүчөк, Ясмин маринадын баштады, тоок салды дагы жана бардык маринадтарды салдыңыз, Маринадтардын аталыштары кандай? Специялардын аталыштары? Это Indian masala, chicken. Специя. Бир гана тоокко ылайыктуу специялар, Андан кийин мынакей өзүңүздөр көргөндөй имбирь менен чеснок блендерден майдаланып, мынакей ушундай соус болуп кошулду маринадка, жана айран коштуңуз, Айран, булак. Ал эми бул эмнени салып атасыз? Кызыл муруч.
Кызылмуруч. Жаңы Переходи ООО комбо тарифтик топтому. Көптөгөн комбо опциялар. Өзүңөр тандап, акысыз кошуп алгыла. Өз тарифиңди куруп ал. Өз комбоңду оңой эле чогултуп ал. Кызылмурчтан абдан көп кошуп эле. Эми тузду, салып атасыз. Ал эми Мустафа болсо пиязды кууруганга киришти. Мустафа, айтыңызчы, Кыргызстанда мынакей 4 жылдан бери жашап жатыпсыз. 4 жылдын ичинде кандай кызыктуу окуялар болду? Мен Кыргызстандын кызлары абдан жагат. Сонун бул жерде кызыктуу учурлар жөнүндө сурасам, дароо эле кыздарга өтүп кеттиңиз го. Макул, Кыргызстандын кыздары жагат. Эмнеси менен жагат? Лицо. Очень красивое лицо. Глаза. Көздөрү. И рост. Бойлору. Сонун. Албетте кыргыздын кыздары, мен ойлойм, бардык жигиттерди ашык кылат го. Кызыктуу окуяларында, күлкүмүштүү, смешные истории были, когда вы были в Кыргызстане? Сейчас я думаю. Подумайте, сиз ойлонуп туруңуз. Ал эми пиязды кургандан кийин эмне кыласыз? Токту дароо эле саласыз, Сиз кандай кадамдарды кылып эмне кылып атасыз? Маринад бүттүбү? Бүттү. Бул жерде мынакей маринадты биз бир нече мүнөткө коюп коет экенбиз. Тоок өзүнүн жанагы специяларга маринадтала берсин. Ал эми Мустафа, сиз Кыргызстанда майрамдарды кандай тососуз? Мисалы, биздин улуттук майрамдарды кыргыздар менен бирге тососузбу? Айт. Рамадан. И еще просто Айди, Рамазан, и Нороз мне нравится. Нороз жагат. Нороз мага жагат. Жакшы. Тамак жасаганды сиз качандан бери жакшы көрөсүзбү негизи тамак жасаганды? Жакшы көрөсүз. Мага тамак жасаганды жакшы көрөм. Кичинекей кезиңизден бери жасайсызбы? Вот с детства готовите? Нет, здесь я бьете. Бияктан үйрөндүңүзбү? Жакшы. Эмнеден улам үйрөндүңүз? Ачка калганыңыздан үйрөнүп баштадыңызбы тамак жасаганды? Жакшы. Бул жерде болсо пиязды турап баштады Ясмин. Кыргызстанда калуу ниет барбы сизде? Же кетесизби кайра Пакистанга? Мен Кыргызстанда келем. Каласыз биякта? Биякта калуу ниетиңиз бар, Мен Кыргызстанда калайм. Не болуп иштейсиз, неме алектенесиз Кыргызстанда калсаңыз? Я хочу работать здесь как модель. Модель катары калгыңыз келет экен. Бул жерде жакшы мүмкүнчүлүктөр бар бекен, моделге? Сонун. Чынында эле Мустафанын өзгөчө бир көздөрү, өзгөчө бир келбети бар экен. Ошондуктан модель болгусу келип жатат окшойт, Жакшы. Ал эми Бишкекте бош убактыңызды кандай өткөзөсүз? Бош убакта эмне кыласыз? Мага досторум менен барларга барганда жакшы көрөм. Барларга барганда жакшы көрөсүз. Эс алат экенсиз барларга барып, Сонун. Дагы кандай хоббилериңиз балким бар? Окуу. Жазуу. Фотографировать. Сүрөткө төшүү. И всё. Сонун өзгөчө бир кызыктуу жашоосу бар экен Мустафанын. Анда эмесе, мынакей бизде бул жерде кууруу аземи башталды деп коеюн. Мустафа болсо пиязга кууруп жатат, тоокту. Кадимкидей эле пиязды кууруду, артынан тоок салып атат. Ал эми Ясмина өзгөчө эмеден баштады. Пиязга май ысытып туруп, лавровый жалбырактарын салып жатат дагы, жана мындай кургатылган калемпирлерди салганы турат, Ушул саласыз, Азыр мен помидор турайм. Помидорлорду чоң-чоң кылып эле турат экенсиз, Негизи Мустафа, үйдө кандай тамактарды жасайсыз? Үйдө биryani, иногда тукети кари, лагман, манте, шорпу. Мантынын камырын өзүңүз жаясызбы? И рагу. Мага рагу абдан жагат.
Ким үйрөттү ушу сизге? Үй бүлөлүк түшкү тамакты даамы менен бажытты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Камыр жайганды, манты жасаганды, лагман жасаганды ким үйрөттү биякта сизге? Досторуңузбу? Девушка. Сонунго. Девушкаңыз кайсы улуттагы кыз? Менде болчу, бирок Ачып сүйлөшпөй калдыңызбы? Тамак жасаганды үйрөтүп калып кетип калыптыр да. Жакшы. Кыргызстандагы кайсы атактууларды тааныйсыз? Мындай атактуу инсандарды тааныйсызбы Кыргызстандагы? Кимдерди тааныйсыз? Жакшы Коргунум Исахунбаев. Исахунбаев. Сонун. Жакшы, өтө сиз Кыргызстандын тарыхына кызыгат экенсиз. Чингиз Айтматов мага жагат. Сонун, абдан жакшы. Бул жерде мынакей помидорду чоң-чоң кылып эле туурап туруп, ал эми Ясмин бул жерде пиязды, жанагы лавровый жалбырактарды, калемпирлерди баарын кууруп жатасы. Келиңиз Ясмин бияка. Бул нерсени баарын кууруп жатасы, күтөбүз азыр, Эми помидорго киришебиз. Жакшы. Азыр имбирный чесночная паста. Бияка салат экенбиз, Примерно 2 ложка. 2 кашык экен, Жакшы. Мынакей биз алдын ала даярдалган имбир менен чеснокту блендерден өткөзүп ушундай паста жасап алышат экен дагы, тамактарына кошот экен. Тоок кариге дагы, бериякиге дагы экөөнө тең дал ушул паста кошулду. Мен ойлойм, бул өзгөчө даам бере турчу бир кандайдыр паста окшойт. Азыр помидор. Помидорду ошака салабыз, Сонун. Анан албетте аралаштырабыз. Все, теперь надо ждать. Күтөбүз, Жакшы, күткүчөк, анда келиңиз, мен дагы суроолорумду берейин. Мынакей Пакистанда сиз жашадыңыз. Ошо Кыргызстан менен Пакистандын кандай эң мындай көзгө көрүнүктүү айырмачылыктары бар экен? Кыргызстанда горы, наверное, немного разница. Просто вот в Кыргызстане много толор, в Бишкеке особенно. Но где я живу в Пакистане, в Исламабаде, там мало Толор жок азыр. Мага толор абдан жак. Ал эми биз бардыгыбыз эле билебиз, Индия, Пакистан. Индия дегенде эле өзгөчө биз дароо эле мындай ырларды, бийлерди, дароо эле кинолорду элестетебиз. Анан бардык эле Индия элинин адамдары ырдап, бийлейт болуш керек деп эле ойлойбуз. Мен өзүм ушундай кичинекей кезинде башка ушу Индия улутундагы айымдарды көргөндө сонун бийлейт, ырдайт болуш керек деген бир ойдо жүрөм. Азыр болсо Ясминден сурайлык. Ясмин, сиз ырдай аласызбы? Билесизби? Анда ырдап бербейсизби? Çenige gözler menin, çeri çok sözler menin, Jay karab kolup durgan, Jay nagan közler menin, Joluk şakhanday jakshi, Joluk kanday jakshi, Joluk kanday jakshi. Учурдан пайдаланып албетте Гүлназ Чыныбек биздин эжекебизге салам айтабыз. Сонун ырдайт экенсиз. Чында эле биздин кыргыз ырларын баары бир өзүн бир Индия стилине салып ырдадыңыз. Бул ырды каяктан жаттадыңыз? Учитель. Мугалими ушул ырды жаттаттыр, Жагабы ушул ыр, нравится, да? Сонун абдан бир жакшы ырга көңүл бурдук. Анда эмесе тамагыбыз эмне болуп жатат? Теперь в йогурте масала, специи. Это особенно специи для бариани. Это называется бариани масала. Бариани масала деген атайын специя экен. Буну биз азыр айранга кошобуз, И можно покупать это из Ош базара. Ош базарларда бар, Немножко. Biraz кызыл мырч. И biraz сол. Туз. Biraz. Наверное. Хватит. Сонун. Азыр сиз бул жерде соус жасап атканыңызды көрүп, колдогу сиздин абдан бир сонун татуировкаларыңызды көрүп калдым. Буну сиз кайсы бияктан Кыргызстандан жасадыңызбы татуировкаларды? Кыргызстан мусульманская страна, да? Иногда люди спрашивают, почему у тебя татуировки.
Ну, я тоже мусульман, и мой отец, моя мама, они тоже мусульман. Но их все равно. Вот с детства я хотел татуировки. Когда мне было, наверное, 6-7, мама не разрешила татуировки, потому что, конечно, мне было 6 или 7. Но она сказала, хорошо, я куплю тебе черный маркер и рисую татуировки на теле. И потом я каждое утро рано проснулся и сделал мои татуировки с маркером. Ну, мама, папа раньше знали, что он будет делать татуировки. Кичинекей кезинен эле кызыгат экенсиз, 6-7 жаштан эле бери кызыгат экен, башында маркер менен тартчу экен, ал азыр болсо мынакей чыныгы татуировкалар коюптур. Сонун, жакшы. Азыр болсо биздин тоок кариге эми помидор салган убакыт келди. Пияз менен жанагы кургатылган калемпирлер бир сыйра жакшы куурулду. Азыр помидор салат экен. Сага эмне тамак жагат? Мага негизи көптөгөн тамактар жагат. Мен кыргыз улуттук тамактарды өзгөчө абдан жакшы көрөм. Негизи эң жакшы көргөн тамактарым бул беш бармак, аш, лагман, ушу 3 тамакты мен аябай жакшы көрүп жейм. Жана өзгөчө сүйүп жеген нерсе бул чучук. Чучук эмне экенин билесиңби? Ооба. Жагабы? Абдан жагат. Ошол чучукту мен күнү түнү деле жей берем. Анткени жана бизде тойлордо, свадьба тойлордо дасторконго чучук мындай башында коюлат. Ошон үчүн мен тойго кечикпей барганда аракет кылам, ошол чучукту жеп калайын деп. Ошо, мынакей бул жерде тоок каринин жанагы подливи деп койсом болобу, баары курулуп даяр болуп калды Ясминдике. Эми айран. Жок, пастаны салат экенсиз. Сиздики тоок жакшыраак курулуш керек экен, Мынакей паста, жанагы мен айтып кеткендей имбир, чеснок пастасы салынып жатат. Эми муну аралаштырабыз, Тоок эти даяр болду. Мынакей маринад кичине бир 10-15 мүнөттөй турду. Эми биздин сковородкага салынып курулат экен. Азыр айран менен, айран специя менен дайгар болду. Жана мынакей айранга кошкон специялар баары азыр тоокко сковородкага салат экен. Сонун. Эми буну аралаштырабыз, Каймак. हल्दी बची है, इसमें डाल दो. Это делает цвет, желтый цвет. Тамак аш сары болуш үчүн ошол специя кошулат, Немножко, бираз. Бираз, Жакшы. Теперь вода осталась. Су? Да, вот сейчас вода, да? Ну, надо варить воду. Өзүнүн суусуна бышыш керек, Жакшы. Мынакей жанакы соус айранды куйбады, ошол соуска өзүнө бышыш керек экен. Мынакей ачуу калемпирди азыр майда турап туруп дагы тоок кариге кошот экен. Биз болсо адаттагыдай оюнубузду ойнойлук. Бүгүн дагы жакшы ырлар жаңырат. Ал эми биздин конокторубуз бул ырды табыш керек. Дүйнөлүк хит ырлары жаңырат, сиз табышыңыз керек. Кайсы ыр экенин, макулбу? Gana guess. Gangnam Style. And singer. Бул жерде жардамчысынан сурап атат. Song Gangnam Style and singer. Не знаю. Не знаете? Албетте бул Psy.
Псай. Singer Псай. Псай, да? Псай. Псай. Песня Gangnam Style. Кейінгі шығарма. Это Made in India. Индия ұры. Да. Favorites, क्या नाम बोला? Алиша. Алиша. Аха. Жақсы жардамшысы қиынген. Бар айтқан нейін айтады кенді қойма. Давай, следующая песня. Мен көрген тағдырға болдың себеп. I know that song. Не знаю. Я знаю that song. Она знает, она много слушает музыку. Не знаю singer. Певец не знает. Откуда певец? С Из Кыргызстана? Кыргызстана. Да, Киргизстан. Ага, Кечки Бишкек. Мирбек Атабеков. Мирбек Атабеков. Мирбек Атабеков. Естіп кетті. Шын айтсам, азаматсыздар. Мустафа, сіз ырды көп ұқпайды оқшайсыз, ырларды қызықпайсыз бы? Ну да, я слушаю много русский, английский слушаю. Қырғызчарларды ұқпайсыз. Кыргызша сейчас нет, еще нет. Азыр YouTube-ға кіресіз. Айдана дека деген ырларды ұғып баштайсыз, мақұл. Хорошо, мақұл. Мінекей ойынды ең мықты деңгейде соны ойнап берішті. Албетте мен белексіз кетірбеймін. Бұл жерде Ято мен Жапон технологиясымен жасалған ең соның нымды қолаушылары, жана Далушу Ятоми компанияның соның жалаяқтары бар. Кішінеке балдарыңыздар үшін нымды жақшы сеңірет, жыты жоқ, жүк жұмышақ. Ятоми менен балдардың көңілі қунақ, ал эми ата-эненин санасы тынч болот. Ошон үчүн бұл белектер сізге қабыл болыңыздар. Чоң рахмат. Қолчалар болсын. Мінекей біздің тамағымыз даяр болып қалды. Бұл жерде ең ақырғы этап Ясмин кинза салды. Ал эми Мустафа болсо, азыр казандын түйүнө күрүч салып атат, күрүч салып туруп, анан буну бияка саласыз. Ошо менен биздин тамагыбыз даяр болот, Таза Дания. Дания болот экенби? Дария болот экенби? Дания. Чөппү? Дания. Кинзанын аты именно. Кинзанын аты Дания, Дания. Дания. Ну, в принципе, все в мире вот еда похожая. Только специи разные, да? Готова? Ну, почти. Bu что же, мен чейкин остаем азыр кулу. बहुत ही गंदा। कैसी बनी है? पता नहीं मुझे। देखने में तो अच्छी लग रही है। Мінекей тамағымыздагы даяр болду. Ал эми мен өзүмдүн ысык чайымдан куюп, азыр болсо ос дейбиз. Ал эми ысык чайым билесиздер, ар дайым жаңы пиала Gold Ceylon дүйнөлүк эксперттер менен жасалган, сиздин табитиңизден жана үй бүлөлүк салттарыңыздарды эске алып түзүлгөн эң мыкты жогорку сапаттагы чай. Үй бүлөбүз менен абдан жакшы көрүп ичебиз. Жыпар жыттуу, бай даамы менен өзгөчөлөнгөн, алтын стандартка жооп берген эң мыкты чай деп айтсам болот. Пиала Gold чыныгы чай билгендер үчүн алтын стандарт. Бул болсо да сиздерге белек чай ичип ар дайым биздин берүүбүздү сиздин ашканаңызда эстеп жүрүңүздөр. Анда эмесе тамагын ос дейелик. Үй бүлөлүк түшкү тамакты даамы менен жыпар жытты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Мынакей бисмилда деп анда эмесе ос икөрөйүн. Өмүрүмдө биринчи жолу Пакистан жана Индия элинин тамагын жеп көрүп атам. Ошон үчүн мен үчүн абдан бир толкунданган бир сезимдер болуп жатат. Келиңиздер, сиздер дагы ос дейиңиздер. Мен да роле биринчи Бирияки тамагынан бирияна. Бирияни тамак экен. Бирияни тамагын ос дейип көрөйүн. Сиздер дагы ос дейиңиздер. Вы тоже кушайте что-то. Бисмилла. Абдан специяларга бай тамак экен. Кичине ачуу экен.
Бирок өзгөчө мен ойлогом, жана күрүчтү тоок аралаштырып атканда күрүч супсак кургак болуп калат экен деп ойлогом. Андай эмес экен. Абдан сонун кидеми, тоок карини жеп көрөлүк, э? Бисмилла. Бул дагы специяга бай тамак экен, тоок бирок аябай жумшак, сонбуштур. Негизи абдан өзгөчө тамак экен. Жана өзгөчө кинодо көргөндөй Индиянын лепешкалары болот го, ошолор менен жегенде аябай сонун болчу да экен лаваш. Келиңиздер, сиздер дагы жеп. Сиз жеп көрдүңүзбү тоок карини? Ясминанын тамагын. Ачуу экен, бирок аябай жагымдуу даам экен. Жактыбы? Абдан даамдуу. Абдан даамдуу болуптур, э? Ооба, достор, чынында эле абдан даамдуу сонун өзгөчө тамактар экен. Жана эң негизгиси бул бардык азыктар бизде Кыргызстанда сатылат. Жана айтып кеткендей, специяларды Ош базарынан алсаңыздар болот экен. Негизи абдан конокторуңуздарды же үй-бүлөңүздөрдү таң калтыргыңыздар келсе, абдан ушундай Индия жана Пакистан менен тамактарын жасап таң калтырып койсоңуздар болот. Ал эми рецептти каяктан алдыңар деп сураса, албетте Айданын ашканасында көрдүк деп ар дайым көрүп бизди колдоп келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Улуттук жана музыка телеканалында ар жума сайын сиздер менен мен Айдана Дека жана ушул берүүнү сиз эгерде башынан көрбөй калсаңыз, бул тамакты кандай жасаш керек билбей калсаңыз, анда менин YouTube каналыма албетте катталыңыздар. YouTube каналымда бардык берүүлөр башынан аягына чейин көрө аласыздар. Көрүшкөнчө, сиздер менен Айданын ашканасында болду. Тамагыңыздар даамдуу болсун.